Бир баланы сүйүп калды, ошол эле экөө бири менен чачташып жатты да. Мушташып, эки-экиден кырылышып чачташып аткан ошол. Например, сатты деп атпайбы? Анан башка мисал алсак делечи, кыздар эки кыз тең бир баланы сүйүп калды, ошол эле экөө бири менен чачташып жатты да. Кыздарбы? Кыздар бир баланы сүйүп каласыздар, эки кыз тең. Эң жакынкы подружка болуп алып, кайра ошо бир бала үчүн кайра мушташашар да кыздар бири-бири менен. Ушул дастан айтканы туурабы, кандай? Ушундай бул дастан айтып атат да. Ким жооп берет? Мисалы биякта айтып атпайбы, эки кыз бир баланы сүйүп калса депчи. Мисалы баары бирден кыздар деген азыр балдарды деген, мисалы мен сүйүп калдым болду, ошол бала меники болот деп атпайбы? Эгер бир кыздар бар, эки кыз согушуп кетет да, анан бирөөсү утулуп калат, бирөөсү мисалы утуп калат да. Анан утулуп калган кызды мисалы деген, ошо бала кайра деген утуп алган кызды сүйбөйт да, утулуп калган кызды жакшы көрсө душасындачы, ошол кызга эле тарта берет да, мисалычы. Анан тиги кыздар кээбиркилер бар эми, кыз сүйсө алат, бала, то есть бала сүйсө алат, кыз сүйсө калат дегендей да, мисалы. Кыз утулуп калсачы, кыз утулуп калса, ал өзүнүн кыздарын чакырат, аны эки кызды мас болуп алган кыздар ошондо мен көргөм да болгондо. Мен лично менде болгон эмес, бирок көргөм ошондойдучу. Талпа уруштурабы? Талпа урушат. Например, мында карасаң, эркектерден караганда кыздар көп мушташат. Эмнеге ана намысыңар барбы же эмнеге мушташат ошо? Ким жооп берет? Кыздар. Причиналары көп да, эркекче жөн эле мушташа бересиздер. Можно бы просто пойти тияка барып эле эки кыз экөөнү бири менен общение алмап туруп бүтүрүп койсор болот да. Обязательно барып эле мушташып баштабай да эркек. Жигитти сүйүп калдым деген кызда намыс барбы? Билбейм, ошо эки кыз бири-бирин сүйүп калды. Эки кыз то есть бир баланы сүйүп калды. Ошол эле мушташып атат да. Башка балдар кандай ойлойсуңар? Ошондой мен сүйүп калдым деген кызда намыс барбы? Намыс деген мен мындай түшүнөм да. Мисалы намыс дегенге бул сүйүп үйлөр кошуп кетип атышпайбы? Андай эмес да, бул намыс деген Кыргызстанды коркой алган, өзүнүн намысына ишенип. Намысы жок үчүн ошол балага жабышып атат. Эгер намыстуу болсо, жабышпай, өзүнүн ичине сактаса, ал бала по-любому келет бир күнүчү. Эгер мен сени сүйүп калдым деп. Кыздар Айланып казыгын табабы? Кыздар ичине сакташ керек да. Кыздар ичине сактай албаган үчүн ошон үчүн мушташып, эки-экиден кырылышып чачташып аткан ошол. Намыс кетип атат,